Сразу тиги займайсың. Гречка уже пост болду. Дөлөт байке, мындай отурду да Дөлөт байке. Президент барларына ошондой эле болуп атат. Азыр дагы силер да ошо түрккөн токуяда. Эгерде шеф азыр барып силер турса, турат да алар закон турат. А сен шеф жаран жазып койсо, эртең эле сотко берип туруп алып. Дөлөт байке азыр мисалы эртеңчи 30 жылдан бeri закон bekliyor bahçeler bilgin ağır bunu da öyle. Murat Baykal'ı erkek günü buldu. Az normal tüle otursa erten gayrılık çıkart da ballar. Арын чыгат, айтып коем. А мына нарыма тиги не закон экенин көрсөт. Эртең ал эмне барбайбы? Адыны барат закон. Мунуку деле не закон деп сот. Анан сотто нариманга тияка чечип, буяк муну буяка чечип. Чегирде чечти кетери деп айтса. Айта берет. Кой, антип ошол Исаев ошо күнү кечинде келип, шеф болду эми сен менен. Биз түндүкпүз деп алып кеткен. Эртең менен барып кидет эшикке мына. Түнү менен эртең менен өзүң көрдүң го мына. Ошенткен мына. Көө баары кайра Түрүлө ошондой. Эртеси буякта сөзгө эме болбола мына. Көзүмчө айтып жаткан нерсе. Кетем деп турам. 2 күн бери. Кана 2 күн бери. Эртеңки балдар жиналып. Кайра иштеге жок көрдүң? Эртең биздин Дөлөт жок, эртең шефке кирип, шефтин Дөлөт байке эгердечи биз барып туруп калмайкен отурушканда жана мыйзамсыз деген ошо мыйзамсыз болуп калган да. Кетип эле. Эмедеги болуп каласың. Курсанасаны кантип? Сонан такыл ушундай. Булар координацион совет түзгөндө шеф кайсы жерден тапты? Эмне үчүн токтот дегенде хаустучу азыр ушундай хаус боло бермек. Бүгүн төрөканды коймок, муну эртең снимать этпей туруп, тиги чоң казат алып келмек, чоң казат бүрсүгүн снимать этип туруп атамекен алып келип, момундай хаус болуп кетет болчу да. Шунун баарын шеф токтотту да. Координацион совет түзүп тигилер ар өзүбүздүн кой баштады. Ошондо алды айтты, жок, токтол. Мурункудай болбосун. Баягыдай ызчу болбосун. Дагы 2010догудай ош чыкпасын. Ошо. Давай. Мыйзам чегинде кетебиз деп туруп депутаттар чогулуп туруп, анан өзү бекиди мыйзам чегинде. Бүт тиги ягын баарын тазалап алды. Анда берки Атигилер болсо барып эле отуруп алат. Анан уже мыйзам жолуна түшкөндөн кийин алар айланып чыгып кетти. Уже координацион совет ошондо артка берди. Эгерде артка бербей, шеф сен аны ким койгондо координацион совет берип кетип. Шеф баары эле отурмак жерге келчи. Бирок хаус болмок. Азыр токтото алмаган. Азыр дагы мына бүгүнкү оюндагы ушул хауска алып барат. Хауска түртөдө. Эртең макул отургузуп кой. Мейли үчөө тең барып отурбасын. Эртең мыйзам алдында жооп бериш керек да. Мыйзамды кимдир бирөө бузду да. Жооп. Азыр бул эле эмес, азыр 2010догу жанагы Конституцияны кабыл алып атканда Конституциянын 164-беренесинде жазып турат. Ушул берене 2020-жылдын 1-сентябрына чейин иштебейт. Ошону бузуп булар. Азыр могу жогорку кеңеш тиги Атамбаев менен кошо баш болуп жоопко тартты. Булар ошону бузуп туруп Конституцияга өзгөртүп киргизген. Көрдүңбү? Бул мыйзамсыз узурпация власть дейт муну. Алып келип азыр ошого документ даярдалат. Азыр бергенде көрөсүң ошолордун баары узурпация властька тартып. Бүт бар. Ошол сыяктуу эле болуп калат да. Бу да узурпацияга кетирип атат. Мыйзамчы бүгүн ал мен мисалы азыр ичинде мен эмне болуп атат мен билбейм. Мен айттым го кадр маселесин вообще аралашпадым. Азыр мына угуп атам төрөкандан. Анан жана келатканда мен баягы айттым төрөкан, тура сага 3 жолу сурадым, тура. Депутаттар колдойбу десем, всё бүттү дедим. Анан жана келаткан ки помощник чалды. Эй, сен айтып аткан төрөканыңды уже мына уже официально эме беришти. Үчөө тең отказ берип атат. Тыйын райында эле. Ошойдун келе берген. Дөлөт байке мындай болду. Бүгүн штабтагы собранияда ошол ызчуу болуп отуруп, короче, бул жака дагы ар кимдин ою келип айтылып келип такалган жеринде болуп калды. Эртең буну дагы ташип жактан бир мэрди алып барып коет. Бүгүн ошол жерде дагы баягындай болду да. Эмнеге сен эки тарап болуп калды бүгүн көрдүңөр а? Эки тарап болуп ызылдашып, даже согушкан ушундай айтып. Өтө күчтүү аялдар алып